Ağız баштайбыз анда. Бул жерде көпчүлүгү кыздар экен, уул балдар байел гана кириптир, калгандары кыздар экен. Демек, бүгүнкү сабагыбызда биз жат жазуу жазышыбыз керек эле. Эгерде силер азыр ушул класста болгоңорда, силерге жат жазуу жаздырмакмын. Дистанттык окутууга байланыштуу жат жазуунун кантип жазылыш керек экендигин биз бир жолдорун таптык дагы. Кыскасы, силер менен азыр өзүбүздүн жазма сабаттуулугубузду арттыруу үчүн бир иштерди аткарабыз. Так, могу көчөдө жүргөндөр, жолдо жүргөндөр, мен силерге эртең менен эскерткенмин. Силер үйдө отурушуңар керек эле. Кадимкидей партада окуу куралдары менен отурушуңар керек эле. Азыр мен силерге тапшырма беремин. Эгерде жазбагандар болсо, анда тилекке каршы тиешелүү бааларыңарды коюп коемун. Жазма иш балдар, ошон үчүн дептерлерди, ручкаларды даярдап алабыз. Микрофондорду өчүрүп аласыңар. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, анда SMS чат аркылуу жазсаңар болот, же болбосо мен теманы түшүндүрүп бүткөндөн кийин сурасаңар болот. Демек, балдар, бүгүн биз кыргыз тилинин орфографиялык эрежелери жөнүндө сөз кылабыз. Орфографиялык эрежелер. Бүгүнкү сабагыбызда йоттошкон тамгалардын, кош сөздөрдүн жана созулма үндүүлөрдүн жазылыш эрежелерин бир сыйра эсибизге салып коебуз. Ошондой эле сөздөрдү туура жазууга көнүгөбүз. Так, орфография дегенибиз бул, балдар, силер билесиңер, мына 10 жылдан бери окуп атасыңар. Белгилүү бир тилдеги сөздөрдүн жана алардын маани берүүчү бөлүктөрүн бир түрдүү жазуу үчүн белгиленген эрежелердин системасы. Биз ар ким өзүбүз каалагандай жазбайбыз. Кандайдыр бир эрежелерге негиздеп, жок, бул жерде эки созулма болот, бул жерде бөлүнүп жазылат, бул жерде кошулуп жазылат деп биз бирдиктүү эрежеге ылайык жазабыз. Демек, мунун бардыгын орфография окутат экен бизге. Жөнөкөйлөтүп айта турган болсок, туура жаза алууну үйрөнүү экен. Мектепте 11 жыл окуган бала сөзсүз түрдө жазма сабаттуулугу калыптанган болуш керек. Эгерде бир ишти жазып бер десе, толтура ката менен жазсак, анда бул бизге уят болуп калат. Так, эми текстке көңүл бурабыз, окуп чыгабыз. Тексттеги кайсы сөз ката экендигин SMS чат аркылуу жазабыз. Мен бул жактан кимдер активдүү катышып атканын белгилеп турам. Текст окуп чыгабыз. Ката сөздөрдү таап, аларды SMS чат аркылуу жазабыз. Так, SMS-тер келе баштады. Так. Жакшы. Так, карасуу деген сөздү оңдоп койчу, Нуриза. Алай. Жакшы, Азаматтар. Эмнени оңдоп кой дейсиз? Карасуу деген сөздү оңдоп жазчы дедим. Азаматтар, жакшы.
Demek, окуу жылы аяктап, биринчи ката, үчүнчү сөздө турат. Я и краткий менен эмес, биз муну я менен жазабыз. Чоң атасына жардам берүүгө. Алай районундагы. Алай чоң тамга менен жазылат. Район и краткий менен жазылат. Yo менен эмес, кара суу бөлүнөт, ортосуна дефис коюлат. Жоноп кетти дегенди таптыкпы, таппадыкпы? Бул орус класстарында өтө көп кетириле турган ката. Жоноп кетти, коруп калды. Ördüne ö болуш керек. Ö болуш керек эле. Убакытта. Демек, бул жерде 2 т жазылыш керек, Күн ысык. Бул дагы өтө көп кетирилген ката. Балдар, ушуга маани бергиле. Ысык дегенде 1 с болот. 1 эле с тамгасы менен жазабыз биз. Ооба, ысык. Ушул 3 сөз бар балдар, сынатууч. Ысык, каттуу, сонун. Ушуда ар дайым 2ден тамга жазып коюшат да. Каттуу дегенде 2 т жазылат. Жок, 1 эле т болот. Ысыкта 1 эле с болот. Сонунда 1 эле о болот. Ушул 3 сынатуучту жазганда көбүнчө ката кетирилет, эске алгыла. Азаматтар. Андан ары жылдык. Бул каталарды мен белгилеп койдум эле. Демек, йоттошкон тамгаларды жазуунун эрежелери. Биздин алфавитте балдар канча йоттошкон тамга бар эле? 4. 4 бар, Биздин башыбызды айлантыра турган, бизди кыйнай турган, ошо жазма сабаттуулугубузду төмөндөтүп кое турган ушу 4 бар дагы, ошо 4-өндө биз кээде кыйналып калабыз да, кантип жазылыш керек экенин. Ошонун эрежелерин, азыр эң негизгилерин алдым мен, эсибизге салып алабыз. Демек, 4 йоттошкон тамга бар дедик: я, е, ё, ю, Бир нече орфографиялык эрежелер бар балдар. Конт коюп угуп алгыла. Биринчи эреже. Кыргыз тилинде төл сөздөрүндө балдар. Төл сөздөрдү дегени жалаң ушул кыргыз тилиндеги сөздөр. Мына ата, апа, аким, коён, коёт, баруу, келүү деген кабыл алынган сөздөрдө эмес, сырттан кабыл алынган сөздөр. Мына реестр, диета деген сөздөрдү айтканым жок мен. Төл сөздөрдү айтам. Төл сөздөрдө эгерде а, о, у тыбыштарынан кийин келсе, и краткий, мына й тыбышы келсе, йоттошкон тамгалар менен жазылат балдар. Карагыла. Биринчи катарда туураларды көрсөттүм, экинчи катарда ошол эле сөздөрдүн ката жазылган вариантын көрсөттүм. Баяндама, демек ал й а менен жазылбайт экен, я менен жазылат экен. Кеңейет. Эгерде биз муну й менен жазып койсок, бул ката болуп эсептелет. Коёт, ё менен жазабыз. Й о менен эмес. Тоюп, й у менен эмес, ю тамгасы менен жазабыз биз. Бул биринчи эреже болду. Мисалдарды карап койгула, тоёт, суюк, аян, оюп, коёт, аял деген сөздөр мына ушундай тартипте жазылат. Так, эми кийинки эреже. Орус тилинен жана орус тили аркылуу башка тилдерден кабыл алынган сөздөр кантип кабыл алынса, ошол боюнча жазылат. Биз аларды жанакындай эрежеге салып бузбайбыз балдар. Кайсы тилден кабыл алынса, ошол боюнча жазылат. Мисалы үчүн, йогурт деген, бул башка тилден кабыл алынган. Йогуртту биз ё менен жазып койсок, ката болот. Й, о формасында жазат экенбиз. Йемен, майор, Нью-Йорк, кыркы сөзүбүз, так азыр. Йод болду, кыркы сөзүбүз. Демек, бул сөздөрдү биз ушул калыбында жазабыз. Анткени булар ушул боюнча кабыл алынган бизге. Актер, Европа, галерея, жюри, поезд, буларды да ушул боюнча жазабыз. Эми карагыла. Мынтип жазып койсок эмне болот экен? Үчүнчү катардагы сөздөр? Бул туура эмес. Бул туура эмес болуп калат экен. Себеби биз буларды ян ордуна я тамгасын жазышыбыз керек экен. Тиеттеги йны алып салабыз. Мына ушул е өзү й дегенди билдирет. Каятта коюпка юну жазабыз, таякка яны жазат экенбиз. Так, андан кийин кыргыз тилинде эми дагы бир аз татаалдашат. Кыргыз тилинде төл сөздөрүнөн кийин 2 тыбыш бар бизде, созулма о, у тыбыштары катар келсе, йоттошкон ё, ю тамгаларынан кийин созулмалардын бирөөсү кошулуп жазылат балдар. Карагыла. Бизде тай деген сөз, тай, муз менен музда тай деген сөз, буга у деген мүчө уланды эле, таю болду. Таю. Мына й менен у экөө бирикти дагы, юга айланып кетти. Анан созулмалардын бир уусу бул жака кошулуп калды.
Tayuu, boyuu, soyuu, koyuu. Koydu bugün soyuu gerek. Dualdı bugün boyuu gerek. Sozulma bolotkandan keyin biz dagı bir o tıbışın koşup жазат ekenbiz. Эми карагыла, кайсы сөздөр туура эмес жазылгандыгын дептериңерге тез жазып койгулачы. Дептерлерди ачкыла дагы кайсы сөз ката экендигин жазып койгула. Мына йоттошкон тамгалар катышкан сөздөрдү гана жазгыла. Биринчи, экинчи деп жазып кете бергиле. Bitti. Жазып бүттүңөрбү? Жакшы. Жазып бүткөн болсоңор, анда аны азыр сабак бүтөр менен сүрөткө тартасыңар дагы мага кайра жөнөтүп коесуңар. Оңдомой жок, башка кылмай жок. Бул баа үчүн эмес, просто өзүңөрдү текшериш үчүн, Карайбыз. Аю бакырды. Туурабы, катабы? Тура. Yok, kata. Бул жерде аю дегенде у жок болот, жөн эле аю. Аю эле болобу? Аю. Yok, turan. Аю Тура дейбиз, экен. биз созуп айтабыз. Аю дейбиз. Туура экен. Таянып отурба. Тура. Коён качты. Коён качты. Yo менен жазат экен. Ашыкча тою зыян. Тура. Туурабы? Аю жазылгандай болот. Тою деп атабыз биз. Ашыкча тою деп атабызбы? Тою деп атабыз. Созулмага маани бергиле. Боёкты алып кел. Туурабы, катабы? Turan. Аял заты. Аял. Я менен жазылат экен. Баяндама жаздык. Тура. Туура. Койду союу керек. Диргеш. Ю менен жазылат экен, балдар. Көрдүңөрбү? Сөздү айтып көргүлө. Эгерде созулма боло турган болсо, юдан кийин дагы бир уну кошуп койгула. Soyu керек. Soyu керек. Бир эле у, бир эле үндү созум, үндү туш болсо, анда биз аны созбойбуз. Жакшы. Андан ары. Эми балдар, бул созулмалар боюнча бүттүк. Кош сөздөр деген бар. Кош сөздөр дефис аркылуу жазылат. Ким айтып коет мага? Кош сөздөр деген эмне эле өзү? Кошуп жазган. Карама каршы сөздөр жазылышы мүмкүн. Карама каршы болушу мүмкүн. Дагы? Унутуп калдыңарбы? Кош сөздөр, демек, эки же андан ашык компоненттен туруп, жалпыланган бир маанини билдирет, Мисалы үчүн, ата эне, кирген дос, жар, сөздөр, жакшы, жаман, сулуу, сонун. Демек, буларды биз кош сөздөр дейт экенбиз. Кош сөздөр дайым дефис менен жазылат, балдар, эсиңерде болсун. Карагыла. Ак кара, жора жолдош, курт кумурска, өйдө төмөн, ызы чуу, ыпыр сыпыр. Карап көрсөк, булар экөөсү тең бир белгилүү бирдей типке кирген сөздөр да. Ак кара деген эмнени билдирген сөз? Карама каршылыкты. Карама каршы түстү билдирген сөз. Экөөсүнүн ортосунда жалпылап турган маани бул түс экендиги. Жора жолдош. Синоним болот? Синоним, туура. Синоним маани болот бул жерде. Жоро досу, жолдош деле досу. Курт кумурска. Насекомые. Перечисление как бы. Курт кумурска. Демек, бир типке кирген жаныбарлар, Ошон үчүн дагы биз муну кош сөз дейт экенбиз. Өйдө төмөн, бул өйдө төмөн деген сөздү эмне мындай жалпылап турат? Карама каршы.
карама каршы бир багытты билдирип атат. Бири бул жака кетет, бири бул жака кетет. Демек багытты билдирген сөздөр экен. Ошо биз аныктайт экенбиз дагы, эгерде экөөсү мындай жалпыланган бир маанидеги сөз болсо, экөөсүнүн ортосуна дефис коюп койот экенбиз. Так, эми карагыла, мен бир эки сөз айтайынчы. Бак-дарак. Дефис коебузбу, койбойбузбу? Бак-дарак. Коебуз эжеке. Коебузбу? Коебуз. Дефис Меге коебуз. Жакшы, дефис коебуз. Так, эми карагыла. Темир жол. Коебуз. Жок. Жок, койбойбуз. Буга койбойбуз. Себеби экөөсү таптакыр эки башка маанидеги сөз. Кош сөздөрдө экөөнү жалпылап турган бир маани болуш керек да. Эми карагыла. Эже сиңди. Жок, коюлбайт. Ким айтты коюлбайт деп? Коебуз. Эже сиңдиге дефис коебуз, балдар. Дефис коебуз. Колкап. Коюлбайт. Коебуз. Колкап. Кол башка нерсе, кап башка нерсе. Демек буга коюлбайт экен. Колбут. Коебуз. Коебуз бул денебиздин эмеси болошу да? Демек бул адамдын белгилүү бир жанаша турган органдары болгондугу үчүн Мүчөсү. демек ушундай тартипте аныктап алсаңар болот да, ушул жерге коебузбу, койбойбузбу деп аныктап алсак болот экен. Так, кайсы сөздөргө дефис коюлат? Эми карайбыз. Тооташ. Коюлат. Коюлбайт. Коюлат. Коюлайт. Тооташ. Тооташ. Тоо башка. Тоо башка, таш башка. Бирок мен бүгүн тооташка чыгып келейин. Дефис коюлат эжеке. Коюлат. Бул жерге коюлат. Тооташ дегенде экөөсү тең, кыскасы ошол жактагы тоолуу, таштуу жерлер жөнүндө кетип атат да. Өнөр жай. Бул эки сөз биригип. Жок, коюлбайт. Өнөр жай. Жок, коюлбайт. Өнөр башка, жай башка. Буга коюлбайт экен. Атене? Коюлат. Коюлат эжеке. Кимдир бирөө? Коюлбайт. Коюлбайт. Коюлат. Туура. Кедей ким бакал? Коюлат. Коюлат. Жакшы. Эч нерсе. Коюлбайт. Коюлбайт экен. Идиш аяк. Коюлат. Идиш коюлат. Идиш аякка дефис коебуз. Күч кубат. Коюлат. Коебуз. Дефис коюлат. Жакшы. Сонун. Коюлат. Коюлат. Сөздөр. Балдар ушундай эске алгыла. Сөздөр эки жолу кайталанса, аларга да дефис коебуз. Сонун, жакшы, сулуу, чоң үйлөр курулуу дегенде сөзсүз дефис коебуз. Кумшекер. Коюлат. Кумшекер. Акырды башкалар кумшекер дешет го. Бул Коебузбу? эки сөз биригип бир маанини билдирет. Коюлбайт эжеке. Бул жерге дефис коюлбайт балдар. Бул кошмок сөз. Буга биз койбойбуз. Кум таптакыр башка нерсе, шекер башка нерсе. Биз ата-эне дегенде карагыла, ата менен эненин ортосунда бир жалпыланган маани бар дедик, ошон үчүн коебуз. Кум башка, шекер башка. Ошон үчүн биз бул жерге дефис койбойбуз. Так, жакшы. Буларды таап чыктык. Созулма үндүүлөр. Акыркы эречебиз. Ушул орус класстары өтө көп кетире турган каталардын бири созулма үндүүлөрү. Сөздү айтканда, эгерде созулуңку айтылса, биз сөзсүз түрдө эки тыбыш айтып, эки тамга аркылуу жазабыз. Билимдүү, мээрим, тоо, ары, каардуу, ден соолуу, коон, таарыныч, тала, күгү. Мен силер 10 класс болуп калдыңар, менимче бул каталарды кетирбейсиңер деп ойлойм. Бул негизинен ошол төмөнкү класстарга көбүрөөк тиешелүү. Эгер ким адаша турган болсо, бул жөнүндө, бул боюнча өзүнүн үстүндө иштеши керек. Эми дептериңерди ачып туруп, сөздүк жат жазуу деп койгула. Мен азыр 10 же 15 сөз айтамын, ошол сөздөрдү жазасыңар. Сөздүк жат жазуу деп койгула.
Даярбызбы? Ооба. Баштадык. Мен сөздөрдү айтып кете берем, силер үтүр менен ажыратып жазып кете бересиңер. Сөздөр 10дон ашканда 15ке чейин болгондо мага айтып койгула, токтотобуз. Улбайтат эжеке. Угулбайтабы? Угултат. Угул ойлатат, э? Өзүңдө бар окшойт бир аз проблема. Баштадык. Биринчи сөз. Тиешелүү. Чиеленген. Кандай? Чиеленген. Эмнеленген? Чиеленген. Чиеленген. Жип аябай чиеленген экен. Чиеленген. Ёлка. Коюм. Менин коюм. Кантип? Аянт. Айта алып коесузбу, эжеке угулбай калды. Аянт. Аян. Жетиштикпи? Ооба. Маяк. Тоюу. Кандай? Тоюу. Каада салт. Эжеке кайталап коюң, угулбай атат. Үнүңүз болуну келип атат. Каада салт. Каада салт. Аман эсен. Козу карын. Сак саламат. Кантип? Сак саламат. Басма сөз. Ден соолук. Кандай сөздөйсүз? Басма сөз. Ден Басма. соолук. Жүрүм турум. Жүрүm турум. Даярдануу. Эжеке 15те сөз болду. Акыркы сөз уяттуу. Даярдануу, уяттуу. Жетиштикпи? Ооба. Жетишкен болсок, анда астына фамилияңарды жазасыңар же WhatsApp'тан жазсаңар деле болот. Сүрөткө тарткыла дагы мага жөнөтүп койгула. Birinci gruppa Inabat Abdurrahman'dan jönөтөбү? Так, биринчи группа Инабат Абдурахмановнага, экинчи группа мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Так, бүгүнкү сабак боюнча суроолор барбы балдар? Түшүнбөгөн нерсеңер? Жок. Түшүнүктүү болду баары? Ооба. Кечээки тест боюнча мен комментарий берип коеюн, экилер боюнча. Ким иштеген болсо баасын, тиешелүү баасын алдым. Негизинен текстибиз татаал эмес, жөнөкөй эле болчу. Ошон үчүн көпчүлүгүңөр 4-5 алдыңар. Арада болду бир экөөсү 3кө ылайык жооп берип койгондор.
таптакыр иштебегендерге биз автоматтык түрдө экини коюп койдук. Кичине ойлонгула эми балдар, окугула, үйрөнгүлө. Биз мугалимдер силерге мүмкүн болушунча берип атабыз. Үйдө бош эле отурасыңар. Азыр мына 10-11 класста аябай мүмкүнчүлүгүңөр кеңири, окуй турган учуруңар чоңойдуңар, уже бардык нерсени түшүнөсүңөр. Окугула аракет кылгыла. Так, түшүнүктүү болгон болсо анда балдар, сабагыбыз бүттү. Суроолор жок болсо мен конференцияны жабайын. Саламатта калыңыз. Саламатта тургула.